Баткен шаарында вело жүрүш уюштурулду. Ага шаардын мектептеринен 9-10-11 класстарынан 85 окуучу катышты. Вело жүрүш Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгына карата Баткен шаардык дене тарбия жана спорт бөлүмү тарабынан каржыланып өткөрүлдү. Кененирээк кийинки сюжетте. Вело жарышка Баткен шаарындагы 6 мектептин 85 окуучусу катышты. Окуучулардын коопсуздугуна Баткен шаардык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери жана тез жардам унаасы көзөмөлдөдү. Бүгүн өтө жакшы спорттук иш-чара уюштурулуп жатат. Бул ушул коомдук ишмер Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгына арналып, бүгүн ушул Баткен шаарындагы 9-10-11 класстын окуучуларынын арасында ушул атайын вело жүрүш деп коебуз, ушуну уюштуруп атабыз. Бунда бул жерде коопсуздугу бардыгы каралган, саламаттык сактоо жагынан, коргоо жагынан бардыгы ошо талаптагыдай уюштурулуп жатат. Анан бул иш-чарага ошол азырына көрүп турасыздар, команда балдарыбыз даяр. Анан бул ар бир иш-чара болбосун, бул жерде жеңүүчү болот. Анан аларды жана бул бүгүнкү иш-чарага ошол акчалай сыйлыктар каралган. Бүгүн Баткен шаардык дене тарбия спорт бөлүмү тарабынан Баткен шаарынын жаштарынын арасында вело жарыш боюнча мелдешип көрдүк. Мелдешке ушу Баткен шаарындагы билим берүү барлык мектептердин окуучулары, ошондой эле колледждердин окуучулары катышты. Жалпысынан 85 катышуучу катышты бул мелдешке. Вело жүрүштүн аралыгы 8 чакырымды түздү. Алгачкылардан болуп Маарага Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин 10 классынын окуучусу Арген Миңбаев келди. Ал мындай вело жүрүштөр бат-баттан уюштурулуп турса жакшы болот эле дейт. Мен бул жарышка катышам деп көптөн бери даярдангам. Биринчи орунду алам деп ойлогом негизи. Ушундай жарыштарда көп болсо жакшы болмок. Белгилей кетсек, окуучулар арасында мындай вело жүрүш алгачкы ирет өткөзүлдү. Алдыда бир жылда 2 ирет өткөзүп туруу пландалууда. Айбегим Набиева, Расул Акматов, жаңылыктар.